atam 1920 жылы Алайкы өрөөнүндө тууган, Каракулча району. Бул киши өзү патриот катары өзү согушка өз каалоосу менен барган. 21 жашында. Бул киши Украина бир фронтунда, анан Украина эки фронтта, Ростов-на-Дону, Киевде, Москвада да болгон. 4 жолу өзүнүн айтуусу боюнча 4 жолу жарат алып, госпиталга жатканда, үчүнчүсүндө дагы бул киши кайра согушка өзү аттанган ошол госпиталда. 44 жылы бул киши баштан өзү пулеметчик болгон. Өзүнүн айтуусунда немеси башта айтып жүрө, биздин эсте жок. Ошо командири. Мен 6 командир менен чогуу болдум. Пулеметчик, станковый пулемет 74 килограмм минутасына 250 ок чыгат эле деп. Анан акыркы жолу жарадар болгондо ошо жерден эсин таанып келип госпиталда жатканда башына ок тийген экен ошондо. Ушу кирет электе согушка киргенде бир тур жарым 1-2 мүнөттө ушул кырылып өлөтү дейт. Командирди башында командир алдыда вперед за Сталин, за Родину деп жүгүрөт эле дейт. Эморсун билген ошол жерден Чолпонбай Түлебердиев менен болгон экен бул иш. Советтер Союзунун баатыры. Ошо киши атамдын айтуусу боюнча аябай ошол командирдин алдында жүргөн чоң жигит болчун дейт. Ана Чолпонбай өлүптү, зотко немеси тосуптур деп, ошол немелерде командирибиз айткан деп айтып жүрөт азыркыга чейин. Анан ошо биринчи жолку ошол бул киши 43 жылы ошол пулеметчик болуп туруп ошол жерде калганда ушу немистер немеден көрбөй калат, бомба түшүп, снаряд түшүп. Анан бул кишинин ошол жерден анан Кызыл Жылдыз ордесин берген. 43 жылы. Өзү айтып жүрөт, бизден 6 адам алган, Каракулча району боюнча мен биринчи алганмын деп. Анан 44 жыл аягында акыркы жолу контужин болуп, снарядда эме болгондон кайтып келген дагы Каракулча районунда комсомол комитетинин секретары болду. Турмуш шартка байланыштуу, Алай көрөөнү алыс, анда машина жок, ат менен каттап жүргөндө, анан мен туугандарымды багам деп. 5 бир тууган болгон атамдар. Анан ошол айылга кетип калган. Бир ооз түрмөгө түшүп калат. Ушулар тойгозом деп, ушу өскөндөн 30 килограмм неме көтөрүп келген дейт, буудай. Ал тоодо буудай бышпай, арпа менен жашаган ушундай болгон. Деп азыр 75 эле, 70 бүгүн айтты 79 деп небереси бар. 5 чөбөрөсү бар. 99-га чыкты. Муну жылда ушинтип атамды ушул 9-мая карата келип туугандары ар жактан Москвадан бери келишти, неберелери тетиги. Анан бул кишини ушу жерде майрамдабыз. Баягы жаш экен, жылдан жылга картайып атат. Биздин үмүт дары жашасын дейбиз. 110-га чыкса, 100 жылдыгын белгилеген ниетибиз бар эми. Анан ушу бул киши ошол азыркы айтсам Каракулча району боюнча дагы бир киши бар. Анан мен кече бир ама сөз айтты, Сами деген экелек киши калган. Атыңа балдарга атын Сами койгула, булар жүзгө чыгат экен деп. Эми бул киши өзү бүгүнкү күндө айтат,
uşu siler uşu zamanға вообще наразы болбошуңар дейт. Nanды koyup atır. Bir nan 10 adamды bakkan deydi. Hazır 10 adam bir nan bağa almay da deydi. Sözün törkünmanay turbayı bu. Nan ekmeği, buğdaydı unutup kaldık kayırdım. Gelip tıkan nandım. Bu kişi şöyle dedi. Bu kişi 35 yıl kargo istibarda işledi. Sap kod işledi. Oşunca olup bana aytıp kalat. Benim şu getip atkanda atam birinci şu Alayku'da şu atası değil, çok atam artık. Şu kişi 32 yılları su reforma degen bolğon. Şu da anan su jerge налог salganda emgikçe aytışat, senin çok atan su налог salgan, jer налог salgan der. Oşa kişi patriot bolup tur, oşa kişi jönötkөн eken. Birinci Alayku'nun selseyip bolğon eken, çok atan. Bu kişiler uşu buna бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат. Ушунча баарыбызды окутту. Ошол 14-үбүздөн 4-төө гана окуган жок, онусу бүтүн жоготуп билимди. Bu kişinin men özüm dele hem balası 60'ga çıktı. Men dile açık menen gazet neme okuyum. Bu kişi bu kıştan beri okuyalı bayal. Biz açık göz ayneksiz kitap okuydu. Kitap dayı bayacak şükür. Okuydu. Daha şimdi bu daya şükür. Bu işin ömrünün besinde vatanız. Şun çağırak, şun var ne veri çevresinden beri gelip vatanız.